Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala hayri halqi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnşallah bugün Tevhid kitabının 3. sabağımız kılağız. Bu sabaqta Tevhid kitabının 1. bölümüne gireriz. Ötkönki sabaqta bu kitaptın kireşesini oqamız. Al kireşede oşol Tevhid her bir adamga millettүү түрдө важип экендигини баяндаган. Эми бул бөлүмдө айтып жатат. Бабу фадли тевхиди ва ма юкаффиру миназ-зунуб. Бул бөлүмдө тевхидтин артыкчылыктары, фазилеттери жана ошондой эле күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп болгондугу дейт. Бул алымдын ушу китеп жазганда шеберчилигинен биринчи тевхидти ар бир адамга милдеттүү экендигини баяндады, важип экендигини. Андан кийин ошону баяндагандан кийин ошого амал кылууга түрткү боло турган, себеп боло турган бөлүмдү койду. Адамдарды ошого үгүттөп, кызыктыра турган. Ушул даваттын туура жолу. Биринчи элдерге бирдекени үйрөтүп, аны милдет экенин үйрөтүп, кантип аткарылуу керек экенин үйрөтүп, андан кийин ошого үгүттөгөн. Элдер аны билбей туруп эле, ал эмне нерсе, милдетпи, кандай экенин билбей туруп эле, аны аткарууга үгүттөсөң, аны кантип аткаруу керек билбейт. Ошон үчүн бул алым биринчи тевхид ар бир адамга милдеттүү түрдө важип деп баяндады дагы, андан кийин ошого кызыктырган, ошого амал кылууга кызыктырган бөлүм койду. Бул бөлүм негизинен 2 бөлүктөн турат. Фадрут тевхид биринчи бөлүгү болсо, тевхидтин артыкчылыктары, тевхидке амал кылган адамдар үчүн кандай сооптор бар, кандай сыйлыктар бар, ошону баяндайт. Экинчи бөлүгү болсо, тевхид күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө кандайча себеп болот, ошону баяндайт. Демек, бул ушул 2 бөлүктөн турат. Темасында эле ошондой деп турат. Бабу фадли тевхиди ва ма юкаффиру миназ-зунуб. Бул бөлүм тевхидтин артыкчылыктары жана күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп болгон бөлүм деп айтып атат. Анан ушуга байланыштуу бир нече далилдерди эскерди. Биринчи далил айтып жатат: "Аллазина аману ва лам ялбису иманахум би-зулмин улаика лахумул амну ва хум мухтадун." Ан'ам сүрөсүнүн 82 аятында Аллах Таала айтат: Аллах Таалага иман келтиришип, ошол имандарыны зулумдук менен аралаштырбагандар үчүн, алар үчүн тынчтык жана хидаят туура жол бар деди. Бул биринчи тевхидтин фазилеттеринен. Эми бул жерде иман келтирүү дегенде алымдар айтат, бул мында максат Аллахты жалгыздагандар, тевхидти орундоткондор, ошолор үчүн. Алладина ваххадуллаха, Аллахты жалгыздагандар үчүн жана ошол Аллахты жалгыздаганда тевхидине эч кандай ширкти аралаштырбагандар үчүн. Бул аятты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү тафсирлеген. Сахих хадисте келет. Ушул аят түшкөндө сахабаларга оор болду. Сахабалар айтышты: "Айюна лам язлим нафсаху." Аллахка иман келтирип, өздөрүнүн нафсыларына зулумдук кылбагандар, ошол имандарыны зулумдук менен аралаштырбагандар, алар үчүн тынчтык жана хидаят болот дегенде сахабалар айтты: "Баарыбыз күнөө көрөбүз." Зулум деген максат алар күнөөнү түшүнүштү. Баарыбыз күнөө кылабыз. Бул кыйын го деди. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Силер ойлогон зулумдук эмес бул" деди. Зулумдуктан максат бул ширк деди. Силер Аллах Тааланын ушул сөзүн уккан жоксуңарбы? Инна ширка ла зулмун азим. Албетте бул ширк деген өтө чоң зулумдук деди. Өтө чоң зулумдук. Эми бул аятта бир нече пайдалар бар. Биринчиден, Аллахты жалгыздагандар үчүн. Жалгыз Аллах Таала жаратуучу, жалгыз Аллах Таала аламдардын башкаруучусу. Жакшылык дагы, жамандык дагы, пайда дагы, зыян дагы баардык нерсе Аллахтын колунда. Бул аламда болуп жаткан иштердин баардыгы Аллахтын тагдыры менен гана болот деп иман келтирип, жалгыз Аллахка кулчулук кылып, бул жашоодо Аллахтын разылыгын көздөгөн абалда гана жашап,
бир гана ибадаттын кандай гана түрү болбосун Аллах Таалага гана арнап, анын максаты ушу Аллахтын ыраазылыгына жетүү гана болуп, ошондой абалда жашаган адам. Аллах Тааланын көркөм кооз ысым сыпаттарыны ой жүгүртүп, ошого амал кылып жашаган адам үчүн кандай сыйлык бар? Андай адамдар үчүн биринчиден амандык дейт, саламаттык, коркунуч жок, эч кандай коркунуч жок. Алымдар айтат, бул амандык бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы дейт. Бул дүйнөдө кандай? Бул дүйнөдө ар кандай адашып кетүүдөн, жаман жолдорго кирип кетүүдөн сактык, амандык бар. Жана акыретте болсо тозокко кирүүдөн, Аллахтын азабына дуушар болуудан амандык, сактык бар. Чынында кимде-ким таухиди орундолгон болсо жүрөгүндө, жалгыз Аллахка таяна турган болсо, Аллахка тоокел кыла турган болсо, келечегинде дагы бардык нерсесинде Аллахка тоокел кылып, жалгыз Аллахтын ыраазылыгын көздөгөн адам үчүн ал чынында жүрөгүндө тынчтык болот. Тынчтык деген максат эмне? Эң негизгиси жүрөктүн тынчтыгы. Ал кандай абалда жашабасын, кандай шартта жашабасын, анын үмүтү бир гана Аллахтын ыраазылыгы болгон адам кайсы жерде, кандай кыйынчылыкта болбосун, кандай жерде жашабасын, ал эмне? Жүрөгүндө тынчтык болот. Эми ушул таухиди жок адамдар, Аллах Тааладан үмүтү жок адамдар, Аллах Тааладан жакшылык үмүт кылбаган адамдар, Аллахты жалгыздабагандар, Аллах Таалага сыйынбагандар жүрөгүндө ушундай кысык болот, коркунуч болот. Ар дайым карасаңыздар, Аллахка ибадат кылбаган адамдар депрессияга түшөт. Ар дайым жүрөгүндө кысык бар. Келечегин ойлоп, бала чакасын ойлоп, ушинтип кысылып жүрө берет. Ал канчалык чоң хан сарайда жашаса дагы, канчалык жакшы жашоо шартында жашаса дагы жүрөгүндө ушундай кысылык боло берет. Чыныгы ошол нерсени, жүрөктүн тынчтыгы келе турган нерсе бул Аллахты жалгыздоо менен, Аллахты улуктоо менен, Аллах Таала ыраазылыгын көздөгөн абалда гана ошол максатта жашоо менен жүрөктө тынчтык болот. Андай адам кандай жерде болсо дагы жүрөгүндө тынчтык болот. Мына ушул чыныгы бактылуулук. Көпчүлүк адамдар бактылуулукту издейт. Бактылуулукту өзүнүн нафсысынын каалоолорун кандыруудан издейт. Кандайдыр бир дүйнөлүк максаттарга жетсем, ошондо бактылуу болом деп, ошондой максаттарды коет. Ага жеткенден кийин анын кызыгы кетет батиле. Ошентип жүрүп, нафсысынын мукумуну кандыра албай жүрүп өтөт. Бул нафс эч качан тойбойт. Чыныгы бактылуулук болсо эмне? Өзүңдө Аллах Таала берген тагдырына разы болуп, өзүңдө бар нерсеге канаат кылып, жүрөгүң тынч боло турган болсо, кандай жерде болбогун Аллах Таалага тоокел кылып, Аллах Тааланын көз алдында көрүп тургандай ошондой элес менен Аллахтын ыраазылыгын көздөгөн абалда жашасаң, жүрөгүңдө ал тынчтык орнойт. Мына ошол чыныгы бактылуулук. Кээ бир адамдар бар, ушундай такыба салих адамдар бар. Карасаң, абалы оор абалда жашайт. Бирок ушунчалык ар дайым көңүлү манай ачык, көңүлү ачык, ушундай бактылуу жүрөт. Кээ бир адамдар бар, бүт бар жоо бар, бирок ар дайым наразы, ар дайым наразы. Эмне? Жүрөгүндө тынчтык жок. Мисал үчүн, жөнөкөй эле мисал. Бир жерге эс алганы барган болсоңуз, ал эс алган жерде бардык шарт бар болсо дагы, ушундай эс алууга кандай жыргал шарттары болсо дагы, бирок үйүңдө бир кыжалаттуу иш болуп атат. Балаң катты ооруп атат, дагы бир иш болуп атат. Сени кыжалат кылган бирдеке болсо, ал жерде бүт шартың болсо да эс алгандай болбойсуң. Анткени жүрөктө тынчтык жок болуп атат, кыжалатчылык болуп атат. Ошол сыяктуу эле жүрөктө тынчтык жок болбосо адам рахат албайт. Жүрөккө качан рахат келет? Качан гана ушу Аллах Таалага жалбарып, кулчулук кылып, таңкы вакыттарда өзгөчө. Таңкы вакыттарда Аллах Таалага жалбарып, зикир кылып, Аллах Тааладан кечирим сурап, ушу Аллах Таалага ар бир ишиңде Аллах Таалага таянып, Аллах Таалага тоокел кылып, ушул нерседе чыныгы рахат бар. Бул чынында көпчүлүк адамдар ушуга көнбөгөн үчүн башында береке кылып көрөт. Кана ушуну кылып көрөйүнчү дейт да. Бир аз намаз окуп өмөт көрөт. Ал кезде шайтан аны менен күрөшөт. Ага оор кылып көрсөтөт. Анан кайра эле бул нерседи эле тапкан жокмун деп таштайт. Чыныгы ушул Аллах Таалага кулчулук кылуу иретинде, Аллах Таала жүктөгөн милдетти аткарайын деп, Аллах Таала менен аламдардын Раббысы болгон Аллах Таала менен байланыш бул намаз деп Аллах Таалага жалбара турган болсо, чын жүрөктөн жалбара турган болсо, Аллах Таала ушундай жүрөгүнө тынчтык берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул ибадат менен гана эс алчу бул аламда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтчу,
намаз бул менин көзүмдүн карегиндей болду дейт. Билал разыяллаху анху айтчы азанчысына: "Арихна я Билал бис-сала", бизди намаз менен эс алдыргын деп. Не себептен алар намаз менен эс алат эле? Анткени алар билишчү, намазга турганда бүткүл ааламдардын Раббысы болгон, бардык жакшылык жамандык ошонун колунда болгон Аллах Таала менен байланышып атат. Жөнөкөй нерсе адам эмес, бир падыша эмес, ааламдардын Раббысы болгон Аллах Таала менен байланышып аткан ушундай сезимде болчу. Ошон үчүн алар намазында, ибадатында эс алышчу да, эс алышчу. Демек, ушул Аллах Таалага таянган адам, Аллах Таалага тоокел кылган адам, Аллах Таалага жалбарган адам ар дайым жүрөгүндө тынчтык болот. Мына ошол убада бул, Аллах Тааланын убадасы. Ким Аллахты жалгыздаса, тавхидти орындотсо, алар үчүн тынчтык болот. Жана ошондой эле акыретте тозокко кирүүдөн амандык бар, коркунуч жок. Андан кийин хидаят болот деди. Хидаят деген туура жолго баштайт. Аллах Таала ар кандай жолдорго адашып кеткен жолдорго кирүүсүнөн сактайт. Кимде ким тавхидти жүрөгүндө орындоткон болсо. Аллах Тааланы улуктаган болсо, Аллах Таалага тоокел кылса, жалгыз Аллахка кулчулук кыла турган болсо, Аллах Тааланы туура эмес жолдордон сактайт. Жана кыяматта дагы алымдар айтат, бейиштеги орундарыны көрсөтөт. Хидаят баштайт. Ошо бейиште кайсы орунга кирет, ошого жол көрсөтөт деди. Демек, биринчи фазилети кимде ким тавхидке амал кыла турган болсо, Аллахты жалгыздай турган болсо, Аллах Тааланы улуктай турган болсо, жалгыз Аллахка кулчулук кыла турган болсо, бардык нерседе Аллах Таалага гана таяна турган болсо, Аллах Таалага тынчтык берет жүрөгүнө, жана аны хидаят жолуна баштайт деп атат. Эми ушул алымдар айтат, тавхид ээлери эки түрдүү болот. Биринчиси тавхидти ушу толук амал кылгандар. Тагыраак айтканда, жалгыз Аллах Таалага кулчулук кылып, бирок ошол эле учурда милдеттүү болгон фарыздарды аткарып, арам болгон нерселерден тыйылгандар. Ким канчалык деңгээлде ошону аткарган болсо, ошончолук деңгээлде ага жүрөгүнө тынчтык болот жана ошончолук деңгээлде ал туура жолго хидаятка келет. Экинчиси болсо, ошону менен бирге сүннөттөрдү да аткарып, макрух амалдарды да таштаган. Бул эң жогорку деңгээлде. Бул нерседе адамдар айырмаланат. Демек, алымдар айтат, ким тавхидти канчалык амал кылган болсо, канчалык деңгээлде амал кылган болсо тавхидке, ошончолук деңгээлде ага тынчтык болот жана хидаят, туура жол болот. Канчалык деңгээлде күнөөкөр болуп, алсыраган сайын, ошончолук деңгээлде жүрөгүндө тынчтыгы азаят жана ошондой эле ал хидаят жолунан дагы ошончалык алыстайт. Андан кийин экинчи хадисти эскерди. Бул хадисте айтып атат. Ан Убада ибн Самит радияллаху анху кал. Убада ибн Самиттен сахаба риваят кылып атат. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Ман шахида ан ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лаху ва анна Мухаммадан абдуху ва расулуху. Кимде ким Аллахтан башка сыйынууга татыктуу чыныгы зат жок жана анын эч кандай шериги жок. Мухаммад Аллахтын кулу жана элчиси. Ва анна Иса абдуллахи ва расулуху. Жана Иса пайгамбар дагы Аллахтын кулу жана анын элчиси. Ва калиматуху алқаха иля Марьяма ва рухун мин. Жана ал Аллахтын сөзү менен жаралган Марьямга ушул бол деп жиберген, ошол жана Аллахтан болгон рухтан деди Иса алейхиссалам. Вал жаннату хаккун ва нар хаккун. Жана 5 акыйкат чын, тозок дагы акыйкат чын. Адхалаху Аллаху жанната ала ма кана минал амал. Кимде ким ушундай деп күбөлүк берген болсо, Аллах Таала аны ошол амалына жараша 5ке киргизет деди. Бул жерде дагы тавхидтин, бул хадисте дагы тавхидтин фазилети. Кимде ким Аллах Таалага жалгыздуулугуна күбөлүк берген болсо, жана ошого амал кылган болсо, Аллах гана сыйынууга татыктуу, жалгыз Аллахка гана сыйыныш керек, жалгыз Аллахка гана кулчулук кылыш керек деп ошого амал кылган болсо дейт. Жана ошондой эле пайгамбарыбыздын пайгамбарлыгына күбөлүк берген болсо, Иса алейхиссаламдын пайгамбарлыгына күбөлүк берген болсо, мына ошолор үчүн дагы Аллах Таала 5 менен сүйүнчүлүк айтат. Аларды амалына жараша 5ке киргизет деди. Бул амалына жараша 5ке киргизет дегендин маанисини алымдар эки маанинде тафсирлешет. Биринчиси, барар жери, түбөлүк барар жери 5 болот деген. Күнөөсүнө жараша азапталса дагы, бирок акыры барар жери 5 болот дейт. Экинчи мааниси болсо, амалына жараша дегенде
Ким канчалык жакшылык амал кылган болсо, ошо амалына жараша беште даражасы болот дейт. Ушундай мааниде тафсирлешкен. Бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ээрчүүнү дагы айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбар экендигине күбөлүк берүүнү. Пайгамбар экендигине күбөлүк берүүдө анын мааниси эмне? Мухаммад Аллахтын кулу жана пайгамбары, элдер менен ортосунда болгон элчи деп ишенүү. Бул нерсе 4 нерсени камтыйт. Биринчи ошол пайгамбарыбыз алып келген кабарлардын баарына эч бир шектенбестен ишенүү жана анын буйруктарын аткаруу, кайтарган нерселеринен тыйылуу жана Аллах Таалага ибадат кылганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзгөн жол менен гана ибадат кылуу. Андан кийин Иса алейхиссаламды дагы айтты, ал Аллахтын кулу жана пайгамбары деди. Бул жерде эки тайпага дагы жооп бар бул хадисте. Биринчи тайпа жөөттөр, яһудилер. Алар Иса алейхиссаламды бул зынадан бүткөн баласы деп айтышат. Мариямдын күйөөсү жок болгон, ал зынадан бүткөн деп ошондой деп айтышат. Ал эми экинчи тайпа бул христиандер. Алар эмне дейт? Иса бул Аллахтын баласы дейт. Аллах Таала бул эки тайпага да жооп кылып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтып атат. Ал эмне? Аллахтын кулу жана пайгамбары дейт. Мына бул мусулмандардын жолу ушундай. Иса алейхиссалам Аллахтын кулу жана анын пайгамбары деп айтып атат. Биз аны зынанын баласы деп да айтпайбыз, аны Аллахтын баласы деп айтпайбыз. Ал Аллахтын кулдары сыяктуу эле кул жана ошондой эле Аллахтын пайгамбары. Андан кийин бул жерде варухум мин, бул Аллахтан болгон рух деди. Жана Аллахтын сөзүнөн деди. Аллахтын сөзүнөн деген мааниси Аллах Таала бол деген сөз менен жаралган деген мааниде. Аллах Таала буйрук берди, жаралсын, болсун деди. Ошол сөздүн негизинде жаралган деген мааниде. Аллах Таала Куранда айтат, Иса алейхиссаламдын мисалы, Иса алейхиссаламдын жөнүндө эмне үчүн айтып атат? Анткени анын жаратылышы табигый жаратылыштан айырмаланган. Неге дегенде, табигый боюнча ал атасы бала энесинен жаралыш керек. Бул атасы жок болгон. Ошол себептен Аллах Таала жооп беретинин айтып атат. Исанын жаратылышы бул адамдын жаратылышы сыяктуу эле дейт. Адам алейхиссаламды дагы Аллах Таала жоктон бар кылды. Адам илгери жок болгондо Адам алейхиссаламды айтып атат, ал топурактан жараттык дейт. Андан кийин эмне дедик? Кун фаякун. Аны болсун, жаралсын дедик, жаралды дейт. Ошол сыяктуу эле Иса алейхиссаламды дагы болсун деди, болду. Андан кийин варухум мин, Аллахтан болгон рух деди. Ушул сөздөн христиандер алат, бул көрдүңөр, Аллахтан болгон бир бөлүгү дейт. Бул туура эмес мааниде. Мындай сөздөр Аллах Таалага таандык болгондой, Аллах Тааладан деген дан мүчөсү менен келген сөздөр араб тилинде, Куран сүннөттө 3 түрдүү болот. Биринчиси өзү ошол нерсе өзүнчө бөлүк болуп тура ала турган нерсе болсо. Мисалы үчүн Иса алейхиссалам. Иса алейхиссаламды бул Аллахтан болгон рухунан деди. Аллахтын рухунан деди да. Иса алейхиссалам өзүнчө тура алат да ал. Мындайча айтканда жеке өзү туруп басып жүрө алат. Андай болсо Аллах Таалага таандык болгондугу Аллах Таала жаратты жана Аллах Таала ошону элдерден өзгөчөлөнүп ташриф деп коет, мындай шарапаттуу кылды деген мааниде. Кадыр бартуу кылды деген мааниде Аллах Тааладан деп айтылат. Экинчи мааниси болсо өзү тура албай турган нерсе болсо, бирок аны башка бирөөлөр тургуза турган болсо. Мисалы үчүн Аллахтын дини, ал өзү туруп баса албайт, жүрө албайт. Аны бирок адамдар тургузат, адамдар менен турат дин. Бул дагы Аллахтын сыпаты болуп эсептелинбейт. Аллахтын сыпаты болуп эсептелинбейт. Бул дагы ошо Аллах Таала жаратты жана ташриф ошол шарапаттуу болуш үчүн. Үчүнчүсү болсо өзү дагы турбайт, бирөө дагы тургузбайт. Бул Аллахтын сыпаты болот ошондой нерселер. Мисалы үчүн каламулла, Аллахтын сөзү. Аллахтын сөзү десең, самулла, Аллахтын угуусу, Аллахтын көрүүсү деген ушул сыяктуу бул нерселер болсо, бул не? Алар Аллахтын сыпаты болот. Демек, экинчи бөлүк Аллахтын сыпаты болот. Болбойт. Бул нерсе кыргызча сөздө деле бар, кыргызчада деле. Мисалы үчүн, бул буюм каяктан дей турган болсоң, бул акча каяктан десең,
паланчыдан келди десең, ошо паланчынын бир сыпаты бөлүгү эмес да ал. Ошол берди деген маани жумбу? Ошо сыяктуу эле мааниде. Христиандар ушундай колдойт. Рух мин десе, Аллахтан болгон рух десе, демек Аллахтын бир бөлүгү дейт. Аллахтын бир бөлүгү болсо, анда жөөттөр ошону өлтүрмөкпү. Аллахтын бир бөлүгү болсо, ал элдин арасында басып жүрүп, тамак ичип, жеп ичип, элдер сыяктуу болуп, зара кылып эметмекпи? Андай болмок эмес да. Ошон үчүн бул Аллах Таала жаратты деген мааниде. Андан кийин рух деди. Рух деген ахли сүнна ва жамаатта бул адамдын руху, жаны өзү турат, бул өзү туруучу нерсе, рух. Чынында ахли сүнна ва жамаатта адамдын денесинин тургузган нерсе адамдын жаны, руху. Эгерде рух жок боло турган болсо, анда адамдын денеси кулап түшөт, жаны чыккан болсо. Рух мындай дене сыяктуу болуп чирип жок болуп кетпейт ал. Рухтун өлгөндүгү денеден ажырагандыгы. Түшүнүктүбү? Андан кийинки хадис. Үчүнчү далил. Айтат: "Валахума фи хадис Итбан фа инна Аллах харрам аля нар мен кала ла илаха иллаллах ябтаги бизалика вajha Аллах." Бухари Муслимде келет дейт. Итбан радиаллаху риваят кылат. Чынында кимде ким ла илаха иллаллах деп Аллахтын разылыгы үчүн айткан болсо, Аллах Таалага тозокко кирүүнү арам кылды деди. Аллахтын разылыгы үчүн ыхластуулук менен кимде ким айткан болсо, Аллах Таалага тозокко кирүүнү арам кылды деди. Бул чоң фазилеттеринен. Аллах Таала таухид ээлерини тозокко кирүүнү арам кылып атат. Бирок бул жерде маселелер бар. Биз башка хадистер менен бириктирип түшүнүшүбүз керек муну. Ахли сүнна ва жамааттын алымдары бир пикирге келишип, ижма түзүлгөн бир пикирден айтышат. Бардык таухид ээлери, тагыраак айтканда Аллах Таалага ширк кылбай өлгөн адам, ал канчалык чоң күнөөлөрү бар болсо дагы, акыры барар жери бейиш болот деп бир пикирден кабыл алышкан. Бул ижма болгон, талашсыз маселе. Тагыраак айтканда, кимде ким ла илаха иллаллах келимесин айтып, ошого ишенип, амал кылып өлгөн болсо, Аллах Таалага ширк кылбай өлгөн болсо, анын барар жери, акыры барар жери бейиш болот. Аллах Таала кааласа аны күнөөсүнө жараша жазалап, күнөөсүнөн тазалагандан кийин акырында бейишке кирет. Кааласа Аллах Таала райымдуулугу менен, мээримдүүлүгү менен жана күнөөсүн кечирип коюп, түз эле бейишке киргизет. Аллах Таала Куранда айтат: "Инналлаха ла ягфиру ва юшрака бих ва ягфиру ма дуна залика лиман яша." Аллах Таалага ширк кылууну кечирбейт дейт, бирок андан башка күнөөлөрдү кимге кааласа кечирет деди. Экинчиден, ахли сүнна ва жамаатта дагы ижма болгон бир пикирге келишкен, таухид ээлери, Аллах Таалага ширк кылбаган адамдар эч качан түбөлүктүү тозокто калбайт экендигинде. Эч качан ал таухид ээлери түбөлүктүү тозокто калбайт. Үчүнчүдөн, дагы бир ижма болгон, алымдардын арасында бир пикирге келишкен, ал эмне? Кээ бир таухид ээлери дагы тозокко кирет экендигинде. Анткени Бухари Муслимде келет, хадисте келет, шафаат жөнүндө, ошо таухид ээлерини шафаат кылуулары жөнүндө. Демек алар тозоктон чыгарылып атат шафаат кылгандан кийин. Демек таухид ээлеринен дагы мусулмандардан тозокко кире тургандар бар. Эми ушундай экен, азыркы хадистерди кантип түшүнөбүз? Азыркы жогоруда окулган хадисти Аллах Таала кимде ким ла илаха иллаллах деп Аллахтын разылыгы үчүн айтса, тозок арам кылды деп айтып атат да. Мунун маанисин алымдар айтат, тозок арам болду деген мааниси 3 мааниде дейт. Же болбосо алар түбөлүктүү калуу алар үчүн тозокто арам. Түбөлүктүү тозокто калуусу арам. Же болбосо тозоктун кандайдыр бир даражасы, төмөнкү даражасы арам. Ошолор үчүн. Же болбосо тозок ошону күйгүзүп жок кылып салуусу арам. Бирок бул деген такыр тозокко кирбей калат таухид ээлери деген маанide эмес. Чоң күнөөкөр болсо, Аллах Таала кааласа жазалайт, кааласа эмне кылат? Кечирип салат. Башка жамааттар, адашкан жамааттар эмне кылат? Адашкан жамааттар ушуга окшогон күйүнчүлөгөн эмелерди алып алат, муржиялар. Харижиттер болсо жалаң гана коркуткан далилдерди алып алат дагы,
сүйүнчүлөгөн далилдерди таштап коюшат. Демек ушул бул бөлүмдө 3 хадис тавхидтин фазилеттерин эскерди. Биринчиден, тавхид ээлери үчүн бул дүйнөдө да акыретте дагы тынчтык бар. Экинчиден, алар үчүн бул дүйнөдө да акыретте да хидаят бар. Үчүнчүдөн, ла иляха иллаллах деп айткан адам бейишке кирет. Төртүнчүдөн, ла иляха иллаллах деп ыхластуу болуп айткан адам ал үчүн тозок арам болот. Ушул тавхидтин фазилеттери жөнүндө 3 далил эскерди. Негизи тавхидтин фазилеттери өтө көп. Тавхидтин фазилеттери жөнүндө Ибн Ражаб рахимахуллах 20дан ашык фазилетин эскерген. Эми экинчи бөлүгү тавхид күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө кандай себеп болот, ошол жөнүндө келет. Бул бөлүктө Аби Саид аль-Худри радhiyallahu анху риваят кылып атат. Ан Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кал. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан айтты. Кала Муса алейхиссалам айтып атат. Я Рабби алlimni shay'an azkuruka wa ad'uka bihi. О Раббым, мага бир зикир үйрөткүн, мен ошол менен сени эскерип, сага ошол менен дуа кылып турайын деди. Кала я Муса кул ла иляха иллаллах. Аллах Таала айтты, ла иляха иллаллах деп айткын деди. Кала я Рабби кулли ибадика якулна хаза. Муса алейхиссалам айтты. О Раббым, бул сөздү бардык эле пенделериң айтат. Мага бир өзгөчө сөз үйрөткүн деген майында айтып атат. Кала. Аллах Таала айтты. Я Муса, о Муса деди. Лау анна самавати саб'a ва амирахунна гайри. Эгерде 7 кабат асман жана анын ичиндегилер, ошону куруучулар, жашоочулары. Вал арадина саб'a фи киффатин. Жана ошондой эле 7 кабат асман. Ушунун бардыгы таразанын бир тарабында болсо. Ва ла иляха иллаллах фи киффатин. Жана ла иляха иллаллах келиме бир жагында болотон болсо, малат бихинна ла иляха иллаллах. Бул не ла иляха иллаллах келимеси жеңип кетет деди. Раваху Ибн Хиббан ва Хаким ас-Сахих. Бул хадисти Ибн Хиббан жана Хаким риваят кылган, жана Хаким сахих деп айткан деди. Бул хадисте ошо күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп болот экендигин айтып атат. Негизи бул хадисти алымдар, кээ бир алымдар даиф деп айтышкан. Алсыз хадис деп. Эми айтышы мүмкүн, китабы тавхид эң жакшы китеп деп айтасыңар. Мунда да даиф хадистер, алсыз хадистер барбы депчи. Буга жооптордон биринчиден бир хадисти даиф же сахих деп айтыш бул иштихадия маселе. Мындайча айтканда алымдар илим деңгээлине жараша. Бир алым сахих десе, экинчи алым аны даиф деши мүмкүн. Илим деңгээлине жараша. Экинчиден бул алым эскерген хадистин башка далилдери бар, сахих. Ошону кубаттоо иретинде аны да эскерип коет. Азыркы жөнүндө келген Имам Ахмадта келет. Нух алейхиссалам өлөрүндө балдарын айтты. Балдарын чакырып айтат. Лау анна ла иляха иллаллах фи киффатин ва самавати саб'у вал ардина саб'у фи киффатин ла рajahat бихинна ла иляха иллаллах. Эгерде жер асмандын 7 кабат жер асман баары таразанын бир тарабында туруп, ла иляха иллаллах бир тарабында тура турган болсо, ла иляха иллаллах жеңип кетет деди. Демек бул ла иляха иллаллах бул күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп болуп атат. Канчалык чоң күнөөлөр болсо дагы тавхид элеринен болсо ошол кечирилүүсүнө себеп болот деп атат. Андан кийинки хадистагы ошо күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп болуучу хадистерден. وللترمذي وحسنه عن انس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Anas radhiyallahu anh rivayet kılat. Sunan Tirmizi'de gelet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ушундай деп айтканын уктум. Аллах Таала айтты: "О адам баласы, эгер да мага жер менен толо күнөө менен келсең дагы, бирок мага эч кимди шерик кылбай келген болсоң, мен ошончолук деңгээлде кечирим менен келем сага" деди. Бул хадистагы ошол күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп болот экендигине далил болот. Тавхид күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп болот экендигине. Бирок бул жерде бир негиздүү маселе бар. Күнөөлөрдү кечирилүү, бул дүйнөдө кечирилүүсүнө себеп болот деген амалдардын бардыгы бул кичинекей күнөөлөргө тиешелүү. Ал эми чоң күнөөлөр боло турган болсо, ага сөзсүз түрдө тооба кылыш керек. Бул дүйнөдө
Бул дүйнөдө кечирилүүсү үчүн Аллах Таала ушундай шарт кылган, тооба кылуунучу. Ал эми акыретте Аллах Тааланын райымдуулугу кенең. Кимге кааласа, тооба кылбаса да кечирип коюшу мүмкүн ал. Бирок бул дүйнөдө шарты эмне десе, сөзсүз түрдө чоң күнөөгө тооба болуш керек. Не себептен дегенде, биринчиден алымдардын арасында бул ижма бир пикирге келишкен. Чоң күнөөлөрдү жакшы амалдар кечире албайт экендигине, чоң күнөөгө тооба шарт экендигине. Экинчиден, хадисте келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, 5 мал намаз, орозодон орозого, жумадан жумага чейин жана 5 мал намаз аралыгындагы күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп болот деди дагы. Айтты, эгерде чоң күнөөлөрдөн сак болгон болсо деди. Ибадаттардын эң чоңдорунан бул намаз, жума намазы, орозо эң чоң ибадаттар. Ошолор дагы эмне? Чоң күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп болгон жок. Демек, андан башка ибадаттар андай себеп болбойт. Ал кичинекей күнөөлөрдүн гана кечирилүүсүнө себеп болот. Ошон үчүн чоң күнөөлөргө сөзсүз түрдө адам баласы тооба кылыш керек. Ал эми кичинекей күнөөлөр болсо, Аллах Таала билип билбеген кылган күнөөлөрдү ушундай жакшы амалдарды себептүү кечирилет. Бул жөнүндө хадисте да келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бир киши кирип келет. Мечитке бир киши келет дагы, айтат, я Расулулла, я Аллахтын элчиси, мен ушундай жаман иш кылып койдум дейт. Эмне иш кылдың дегенде, ушундай бир аял менен зына кылган жокмун, кошулган жокмун, бирок зынадан башка баарын кылдым дейт. Ошондо отуруп бир деп, андан кийин намаз болот, намаз окушат, намаздан кийин андан кийин аят түшөт. Аятта Аллах Таала айтат, иннал хасанати юзхибна сайят. Албетте жакшы амалдар күнөөлөрдү кечирилүүсүнө себеп болот дейт. Анан пайгамбарыбыз жанагы киши кана деп туруп чакырып сүйүнчүлөп айтат. Демек, кичинекей күнөөлөр боло турган болсо, жакшы амалдар менен кечирилет. Ошон үчүн алымдар айтат, шайтан менен күрөшүүнүн жолдорунан, эгерде нафсыңды күнөөдөн тыя албай жаткан болсоң, күнөөгө тыйлайын деген сайын эле кайра күнөөгө көбөйүп түшүп кетип аткан болсоң, эң жакшы күрөшүүнүн жолдорунан эмне? Артынан жакшы иштерди кылуу. Күнөө кылдыңбы? Бир күнөө кылсаң, артынан 10 жакшылык кыл. Бир күнөө кылдыңбы? Артынан 100 жолу истигфар кыл. Бир күнөө кылдыңбы? Садака кыл, намаз оку, тооба кыл, истигфар кыл. Ар бир нафсың жеңилип, шайтанга азгырылган сайын, ошончо соопту көбөйтө бериш керек. Ошондо шайтан жеңилет. Не себептен? Шайтан сен ибадат кылууңду, соопко иштебеңди каалабайт ал. Шайтан эмне? Сени күнөөгө батырып жок кылууну каалайт. Эгерде ал бир күнөөгө түшүргөн болсо сен аны 100 артынан 100 сооп кылып сала турган болсоң, ал эмне? Кой, бул мен тескеринче утулуп атам дейт да. Муну бир күнөө кылдырып атам, бул ордуна 100 сооп кылып атат. Андан көрө таштап койсом, ушул ишин кылбайт дейт. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн алымдар айтат, сени күнөөгө батырып жеңип аткан болсо, сен аны сооп менен жеңгин дейт. Канчалык ушу күнөө, алымдарда илгеркилерде ушундай болушкан. Бир күнөө кылып койгон болсо, ошо күнөөм кечирилсин, Аллах Таала ушул күнөөмдү кечирчү экен деп, артынан ушунчалык өмүр бою бир ошо күнөөсүн эстешип, жакшылык амалдарды көбөйтүп жүрө беришкен. Балким не себептен мындай кыласың десе, балким Аллах Таала менин ошол күнөөм кечирер депчи. Демек, таухид ээлерине ушундай фазилеттер бар. Бул фазилеттер өтө чоң фазилеттер. Биринчиден, алар үчүн тынчтык, бул дүйнөдө да тынчтык, жүрөктөрүнө тынчтык, бейпилдик келет. Жана алар үчүн тозоктон да коркунуч жок. Жана алар үчүн хидаят, туура жол бар. Жана алар бейишке кирүүгө убада кылынды. Жана алар үчүн тозок арам болот деди. Жана алардын күнөөлөрүнүн кечирилүүнүнө себеп болот деди. Бул таухид деген өтө негиздүү нерсе. Таухид деген мындай окуу түрүндө эле үйрөнүп албаш керек. Таухид деген мындай деген маанide эмес. Ошону адам баласы жүрөгүнө киргизип жашаш керек. Ар дайым Аллах Таалага таянуу менен, ар дайым Аллах Таалага ыхластуулук менен, ар дайым Аллах Таалага тооккел кылуу менен, жалгыз максаты ушу, жалгыз Аллахтын разылыгына гана жетүү, Аллах Таалага кулчулук кылуу. Менден Аллах Таала разы болсо болду, менин негизги максатым ушул деген максатта болуш керек. Ошондой максатта болсо, Аллах Таалага таянса, Аллахтан башка эч кимден коркпойт. Бир гана Аллахтан коркот. Аллахтан башка эч кимден үмүт кылбайт. Аллахтан гана үмүт кылат. Аллахтан ар дайым жакшылык үмүт кылат. Аллах Таала жөнүндө жакшы ойлойт. Аллах Тааланын ысым сыпаттары менен ибадат кылат. Аллах Тааланын ысым сыпаттары менен кандай ибадат кылабыз?
Аллах Таала көрүп туручу, Аллах Таала көрүүчү дейбиз, билебиз. Демек, ал кайсы жерде болсоң да Аллах Таала сени көрүп турат. Күнөө кылып атканыңда, жаман иш кылып атканыңда элдин көзүнчө кылыштан уяласыңбы ошону? Ошону эмне? Аллах Таала көрүп турат деп Аллах Тааладан уялган абалда таштоо. Аллах Тааладан корккон абалда. Аллах Тааланын каарлуу деп, азабы каттуу дедиң. Аллах Тааланын азабын бир күнөө иш кылаарда Аллах Тааланын каарыны, азабын элестетүү. Ушунун баардыгы ибадат. Аллах Таала Раззак, көп рызкы берүүчү. Аллах Таала бул ааламдардын казынасынын ээси деп туруп, бирөөлөргө көрүнгөнгө жалдырабастан чын жүрөктөн биринчи Аллах Таалага жалбаруу. О Аллахым, я Раззак, о рызкы берүүчү, өзүң рызкы бергин деп. Ар бир ишиңде Аллах Таалага таянып жашаган, кандай абалда болбосун Аллах Тааладан жакшылык үмүт кылып Аллах Таалага таянып жашаган, мына ушул таухид. Таухид деген ушул. Ушул нерсе сиңиш керек. Ошон үчүн алымдар таухидти көп кайталайт адамдарга. Таухидти кайталайт. Ар дайым Аллахты эстетип, Аллах Таалага ибадат кыл, Аллах Таалага кулчулук кыл деген нерсени ар дайым эстетет. Себеби адамдар бул нерсени окуп билсе деле иш жүзүндө, амал жүзүндө аткарбай жатат да. Ошон үчүн эң негиздүү нерсе ошону жүрөккө сиңирип, иш жүзүндө аткаруу, амал кылуу. Аллахтын ыраазылыгын көздөгөн гана абалда Аллах Таалага ибадат кылуу. Аллах Таала баарыбызды ушул таухид ээлеринен кылган болсун. Аллах Таала баарыбызга ушул таухид ээлерине келген фазилеттерине жетүүнү насип кылган болсун. Аллах Таала бизди ушу таухидтин үстүндө өлүп, таухидтин үстүндө тирилүүнү насип кылган болсун. Аллах Таала баарыбызга бекем иман берген болсун. Аллах Таала күнөөлөрүбүз себептүү жазалап бизден таухидти алып койгусунан сактаган болсун. Билиңиздер, бул таухид деген өтө баалуу нерсе. Өтө баалуу нерсе. Бул нерсени, бул динде билип, ар дайым аралашып жүргөн адам анча сезбей калышы мүмкүн да. Бирок жахилият, ушул динсиз болуп жүрүп, кийин таухидке келген адамдар билет муну. Ошон үчүн Умар радыйаллаху анху айтканда, чынында исламды бузуучулар дейт, жахилият дооруну көрбөгөн, караңгылык доорду көрбөгөн адамдар дейт да. Неге дегенде жахилияттын ушунчалык караңгы жашоо экендигини билип, андан кийин исламга келгендер исламдын баркын билет дейт. А исламда төрөлүп калып, исламда чоңоюп калган адам анын баркын билбей калат дейт да. Кээ бир адамдар менен сүйлөшсөң, ошо динде эмес болуп жүрүп, 40-ка, 50-ге келип туруп келгендер. Айтышып атпайбы? Айтат, субханалла, бул динге чейин дейт, таухидти түшүнгөнгө чейин жашоонун маңызын билбейт элек дейт. Жашоонун маңызы эмне экен, эмне максат экенин билбейсиз. Бир жашоодо максат коем, бир спорттон же бир кандайдыр бир максат коем, ушуга жетсем, ушул бактылуу болом деп. Ошого жеткенге чейин шайтан ушундай кооз көрсөтөт дейт. Ушул нерсеге жетсем экен деп. Ошондо жашоодо бир чоң ийгиликке жеткендей болом дейт. Анан ошого жетсең, жеткенден кийин карасам эчтеке эмес экен дейт, эч ким эмес. Дагы бир максат коем дейт, анын артынан дагы ошонча жыл өмүрүм кетет дейт. Ага жетсең дагы ошондой эле. Азыр деле ошондой. Мисалы үчүн, кээ бир адамдар үчүн, эми бул бардык эле адам нафсысы ошондой. Бир машина алсам дейт, бир машинанын түрүнө кызыгат. Ушул машинага жетсем эле деп, ошону жатса турса ойлойт, кызыгат, иштейт, анан жетти. Жеткенден кийин бир жума ашпаса, бир айдан кийин ал жөнөкөй нерсе болуп калат. Дагы бирдекесине жетет. Ошонду максат коюп, ошентип жүрүп өтөт. Туура бул дүйнөнү унутуп коюш керек деген эмес, бирок мусулмандын максаты жогору болуш керек. Аллахтын ыраазылыгына жетүү. Аллахты разы кылган абалда өлсөм экен деп. Бул таухид ушунчалык баалуу нерсе. Ошон үчүн Суфьян Саури рахмаулла сапарда баратканда жанындагы киши көрөт. Ушунчалык көп ыйлачы ал. Көп ыйлачы. Анан аны ыйлаганын көрүп, ыйлап дуа кылганын көрүп, айтат: "О Абу Абдулла, сен бул ыйлагандыгың дейт. Фаратан мин өзүнүм, сен күнөөлөрүңдөн корккондон ыйлап атасың. Күнөөң ушунчалык көппү" дейт да. Ошонткенде ал айтат, бир кичинекей чырпыкты алып туруп айтат: "Валлахи, Аллахка касам ичип айтам" дейт. Аллах Тааланын райымынын жанында, мериминин жанында, кечириминин жанында мен күнөөм ушу чырпыкчалык дагы эмес дейт. Тагыраак айтканда, Аллах Тааланын райымы ушунчалык кенең, Аллах Таала жөн эле кечирет мени дейт да. Мен кечирүүсүнөн, күнөөмөн коркпойм дейт. Мен дейт, бирок Аллах Таала ушул күнөөм себептүү Аллах Таала жазалап, мен жүрөгүмдөн таухидти алып койгусунан корком дейт. Мусулман болбой, кафир болуп өлүп калуудан корком дейт. Көрүңүздөр, Аллах Тааланын неаматтары, жакшылыктары
шүгүр кылуу менен, ага амал кылуу менен, ошону элге таратуу менен бекемделет жүрөктөрдө. Эгерде тавхидти билсең дагы, кайдыгер кара байыр болуп жүрө бере турган болсоң, бизден да жакшыраак, ошого күйө турган, аракет кыла турган, элге жеткире турган бирөөлөргө жылдырып коет Аллах Таала. Аллах Таала Куранда айтат: "Фа ин таваллау ястабдил каумен гайракум". Эгерде алар баш тарта турган болсо, Аллах Таала алардын ордуна башка коомду алып келип коет. Ахли сүннә вал жамааттын жолун түшүндүң, тавхидти түшүндүң, суннаны түшүндүң, ошол үчүн күйүтүң жок болсо, ошону таратууга аракет кылбасаң, ошого амал кылбасаң, кайдыгер кабилетте жүрө бере турган болсоң, Аллах Таала ошол күнөө себептүү балия кылып жазалап коюшу мүмкүн. Сенден башка адамдарга, сага караганда күйүтү көбүрөөк, ошо динге күйө турган адамдарга жылдырып коюшу мүмкүн да. Азыркы күндө мына альхамдулилlah, Аллага шүгүр, тавхид сабактарын, сунна жөнүндө сабактарды кеңири кылып атабыз. Аллага шүгүр, бул чоң неаматтардан да. Аллах Таала башыбызга балия салбасын, бирок мындай көп өлкөлөрдө болуп калган. Ушундай убакыттарда, кеңиричилик убакыттарда жакшылап даватыны кылбастан, жакшылап динин таратпастан, жакшылап аракет кылбастан кайдыгер болгондо, Аллах Таала эмне кысым берип койгон, ошол сабактарын эңсеп калган күндөр болгон. Канчалган өлкөлөрдө бар андай. Эңсеп калышат. Ушул сабактар дагы болсо экен, ошондой сабактар дегенчи. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, бул тавхидке кайдыгер карабашыбыз керек. Ушунчалык жакшылык фазилеттери бар экен, элдерге таратышыбыз керек. Азыр көп адамдын проблемасы азыр өзгөчө аял кишилерде депрессия, ушундай нерселерге түшүп, жүрөгүм кысылып атат, сыгылып атат, сыгылып атам деп эле жүргөндөр бар. Эмне? Аллах Таалага жалбаруу жок, Аллах Таалага таянуу жок, Аллах Таалага тобокел кылуу жок. Ошол себептүү болуп атат. Эртең мененки намазды эле, эртең менен туруп намаз окуп, Аллах Таалага зикир кылып, истигфар кылып, чындап ушу Аллах Таала аламдардын Раббысы, баардык нерсе Аллахтын колунда деген сезим болуп жүрөгүндө жалбара турган болсо, ошо жүрөгүндөгү балиянын баары кетет. Ошол нерсеге шайтан жеткизбей азгырып атат да, ошону элдерге жеткириш керек. Аллах Таала баарыбызга ийгилик берсин. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаламу алейкум.